Кыргызстанда жылына 12 миңден ашуун адам үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылат. Алардын ичинен зомбулукка кабылгандардын 95% аялдар. Бүгүнкү каарманыбыздагы жолдошунан кордук көрүп, сезим кризистик борборунда 2 кызы менен баш калкалап келет. 27 жаштамын. Ажырашкан жолдошум тарабынан бир канча жылдар бою насилие болуп, биздин Кыргызстандагы закон семейный насилие боюнча серьезно карабагандын айынан эч кандай бир закондор жокту, күчтүү закондорчу. Ошол себептин айынан мындай бир канча жылдык насилие калгандыктан бул сезим кризистик борборуна кайрылгам. Канча жыл мурда турмушка чыктыңыз эле? Канча жыл жашадыңыз? Биз 2012-жылы официалдык түрдө ЗАГС алып башкарышканбыз. 2017 жылы официалдык түрдө ажырашканбыз. Андан бери уже 3-4 жыл өтүп калды. Ажырашкандан кийин деле зордук зомбулук кылганын токтоткон жок. Ошондуктан баягы ажырашкандан кийин деле үй бүлөлүк зомбулук бул кайра элдешип аласыңар деген принципке туру беришет экен милиция жактанчы, органдар тараптан. Ошон үчүн ушул закондорду билгендиктен бул коркпойт да. Ошон үчүн кайра кайталана берет. Турмушка чыккандан кийин эмне себептен экөөңүздөрдүн ортоңуздарда келишпестик болуп пайда болду? Ажырашкан жолдошум тараптан бул өзүбүздүн үйүбүз жок болчу. Иштей турган туруктуу жумушубуз жок болчу. Жокчулуктун айынан, анан кызганычтын айынан. Ушу бул ислам дини дагы бизге баганысым ошону күзгү кылып, сен үйдө отурушуң керек, жол салышың керек, намаз окушуң керек, иштебейсиң, эч ким менен жолукпайсың. Даже өзүмдүн бир тууган ата энемдикине жашынакай барып учурашып, сагынычың таратып, турмушка чыккандан кийин баргың келет да, ошолго дагы кысым болчу да, барбайсың, үйдө отурасың депчи. Кысым кылганда эркиндик жок болчу да, баягы турмушка чыктың, башың байланды деген кеп да. Зордуктун да түрлөрү бар да, мисалы, баягы моралдык жактан, физический жактан. Моральный дагы, физический жактан. Больницага бир канча жолу кайрылып жаткам, дарыланып чыктым. Ушул урганда ал өзүн билбей калат да. Өзүнүн эмне кылып атканын билбей калат. Ичпейди. Баягы допрос кылчу, өзү детский домдо чоңойгондуктанбы, психологиясы бузулуптур да, аябай элечи. Анан ал жактан көрбөгөн мээримди менден издеп эле, анан ажырашкандан кийин деле мага кайра эле келе берет да. Сен менен эле жакшы экен деп. Себеби мен менен жашаган ага аябай эле ыңгайлуу да, удобно, орусча айтканда. Анан кол көтөргөндө сындырбаса деле эч жеринде, бирок эмне башка, башым тарапка, көзүм тарапка, жак тарабыма, белиме теп, тугулумду бөлүк менен жанчып аябай көп болупчу. Жолдошуңуз бирок ишчи эмес, Ишчи эмес. Ажырашкандан кийин акыркы 2000 деп айтпайм, бирок февралдын 11-инде аябай катуу мас болуп келип, анан атайын кылдыбы билбейм, мас экен, же ичип баштаганбы. Мас абалында деле ууруп баштады да. Ошол жылдын февраль айында. Сиз баягы өзүңүздүн даректериңизди кантип айттырбай Биз ажырашкандан кийин атамдын үйүнө баргам. Атамдын үйүн билет ал. Иштеген жеримди билет, садикти билет. Анан эми 2 кызым болгондон кийин мен башка жака жашаганга менин мүмкүнчүлүгүм жок. Баягы жалгыз бой эне болгондуктан баардыгы кымбат азырчы. Мисалы башка жакта местаңды алмаштырып кетейин десең кыйын да, каражат жагынан. Ошон үчүн мен ата энем менен турганга аргасызмын. Сиз азыр садикте иштейсиз? Жок, чачтарач болуп иштейм. Кыздарыңызга эч кандай кол көтөрчү эмес беле? Кол көтөрбөсө дагы баягы балдардын көзүнчө уруп сабаганы алардын эле психологиясына доо кетип атпайбы, коркунуч. Ал кеткенден кийин 1 айга созулган стрессте болушат аябай.
көчөгө чыкканда эркек киши катуураак сүйлөсө коркуп үйгө кирип ыйлашат. Биз көчөгө ойноп чыгалы десек, апа, папам келип сизди уруп кетет да, папам окшош адам экен, жүргүлө качалы деген ушундай бир моралдык жактан дагы булар аябай кыйналып атышат да, коркунуч басыпчы. Аларды азыр тайта тайныңыздар да атат, Менин жанымда. Сиз бул жолу жашайсыздар. Сиздин иштеген жериңизди да билет да. Билип алыптыр. Эмне кылып билип алат билбейм. Үйүмө жакын болгондуктан балким аркаман карап келеби. Мен табыш оңой эле да, агачы проблема деле. Балдарды соттун чечими менен баягы мен өзүмдө калсын деп чечим чыгарткан эмесмин. Атасы болсо мейли катыша берсин, ал дагы укугу бар депчи. Ошону да билгендиктен бул любой жерден келип мен жокто, менин көзүмчө деле уруп сабап, мени алып кетип калат да, балдардычы. Анан телефон чалып, балаң коркуп атат, ыйлап атат, анан алардын көзүнчө мени урушуп телефондон сөгүп сагып, коркутса алар деле корккондуктан ыйлашат, келип алып кетиңиз депчи. Каяктасың десең, адресин айтпайт. Бул уже 2 жолу болду да, жашкандан кийин. 2 жолу кайталанды. Кыздарыңыз канча жашка чыгып калышты? Ул кызым апрелде 6 ачат, кичим 4 жашында. Мисалы үчүн анын туугандары бар да, аларга кайрылган жоксуңарбы? Алар биз баш кошкондо деле билишчү, мунун кандай экенин, кыялы кандай экенин билгендиктен аларга кызыгы деле жок. Сиздин өзүңүздүн ата-энеңиз сизге жардам берип атышты да алар. Күйөө баласына кандай чара колдонушту? Менин ата-энем ушул баш кошуп ажырашкандан кийин 8-9 жыл өтпөдү. Ошол убакка чейин катуу сүйлөп, мындай кызыбызды уруп койдуң деп бир өктөм сүйлөгөн адамдар эмес. Апам урушкан чактары болгон, эми тарбия берем депчи, эмне үчүн уруп атасың, жашоо деген оюнчук эмес, ушундай кыйынчылыктар менен коштолош чыдашың керек депчи. Даже менин ата-энем аны окутканга аракет кылган. Өзүбүз ата-энем менен да бирге туруп да көрдүк, баягы кандай болот экен депчи. Мен ата-энемден суранчумун, пожалуйста, ата-энеси жок бала болгондуктан мээримиңерди төккүлө, мен жашайм, балдарым бар ортодо депчи. Алар менин чечимимди ар дайым сыйлашат да. Ажырашсаң бул да сенин чечимиң, жашасаң да сенин чечимиң депчи. Жашап аткан учурда кол көтөрдү? Көтөргөн. Папам жок кезде мамам Россияда жашачу. Папам менен чогуу турдук. Балдар үйүнөн чыккандан кийин албетте баягы курсагын таап, нанын таап, жеп, өзүн камсыз кылсын деп лицейге окуу өткөзүп өткөн да. Ошол жерде поварлык кесипти бүтүптүр. Андан кийин менен таанышып сүйлөшкөндөн кийин автошколада окуду. Машина алып иштейм депчи. Ошол жерде инструктор болуп иштеп жүрдү. Андан кийин мен поезддин окуусун окумакмын деп поезддин окуусун окуду. Ал жакта ал жерде папамдар окутуп, жардам берип жүрүштү. Жакшы эле окуду, иштей десек иштебей койду. Жок, мен Россияга барып иштейм, ал жактан жакшы акча табат экенмин депчи. Ал жакка каттап барып келип жүргөнү уже 5 жылдай болуп калды, бирок эч нерсе чогултуп, эч нерсе мындай курган жок да. Ал чакта ага чейин мен уже көзүм жетпей баштады, көңүлүм калып, кечире албай, балдар үчүн чыдап, баарын көтөрүп келатам го, бирок бул өзгөрүлгөн жок деп мен 2017 жылы аябай катуу ургандыктан барып экспертизадан өтүп, анан официально арыз жазып, соттон ажырашканбыз. Андан кийин деле келип жүрдү, жашайбыз депчи, кечирип койчу деп. Андан кийин ошол эле боюнча да эч өзгөрүлгөн жок. Анын мындай абалда болушуна эмне себеп деп ойлойсуз? Мунун бала кезден көргөн психологиясына доо кеткендиги деп ойлойм, биринчиден. Экинчиден, анын үй бүлө кургандан кийин жоопкерчиликсиз болду. Боорукер эмес, ташбоорлук себеп болду да. Жокчулуктун айынан.
ал баягы аракет кылбай жалкоо болгон айынан. Мисалы ажырашканда деле ортодо эч кандай чоң мүлк болгон жок да. Балдардан бөлөк эч нерсе. Анан сиз жана ата-энем жөнүндө деп айтканыңыз го, ошол жөнүндө айтып бересизби? Мен өзүмдүн үй бүлөмдө да чоң каргашалык кырсык болгон да. 2017-жылы Россияда мамам менен эним, сиңдим иштеп жүрүшкөн, үй салабыз депчи. Папам болуп чогуу кетишкен, 1 жылдан папам келди. Папам атайын үйдү салам деп, өзү строитель, өзү салам деп келди. Анан жакшы эле ийгиликтүү иштеп, акча таап салып атышты, үй тургуздук, чоң үй. Анан жашы жете элек сиңдим суицид кылып каза болгон да. Акыркы көргөн апам менен эним болчу. Ошол адилетсиз чечим чыккандыктан өзүңдүн балаңды өзүн өлтүргөнгө, өмүрүнө кол салганга сен түрткү бердиң, жашы жете элек кызыңды караган жоксуң деп каралап, эним менен апамды 7 жыл онайга kesкен болчу. Бул суицид кылганы үчүн апасы менен байкесин, эниңизди камаштырды. Ооба. Биз бир аз мал мүлкүбүз бар болчу, ошолорду сатып адвокат жалдадык Россиядан. Частный болчу, частный юристтер болчу. Анан алар серьезный иштебей, бирөө качып кетти, бирөөсү болсо баары бир биякта деген жашы жете элек кыз өлүп атпайбы деп, ал дагы серьез карабагандыктан ушунча жыл кесип койду да. Сот 7 жыл онай, бул аябай эле көп жыл. 8 ай болсо да бир жөн. Суицид кылганда кайсы түрү менен? Сууга өзүн секирип колду салып каза болгон. Мисалы үчүн үй бүлөңүздөрдө андай зордук зомбулук болчу эмес беле, өзүңүздөрдүн ата-энеңиздердин үй бүлөңүздөрдө? Сиңдиңиздин суицидке барышына эмне себеп болду? Сиңдим бирөөнү алданып боюнда болгон экен. Анан баягы курсагы бир аз чоңоюп баштаганда үйдөн качып кетет, апамдардан коркупчу. Апам менен эним издеп жүрүп табышат. Тапкан жерде баягы эне болгондуктан коркуп, эмоция калтырып, кайда жүрөсүң, эмне болуп жүрөсүң, биз сени издеп жүрбөйбүзбү, жүрүп Кыргызстанга кетели десе, сиңдим баягы папамдан коркконбу, туугандардан уялгандыктанбы барбайм дептир да. Анан баягы жерден келишпестиктер болуптур да ошол учурдачы. Анан апам менен эним мейли сен өзүң чечесиң, бирок биз сени мененбиз деп эле кетишет. Анан сиңдим намыска алдырганбы, өзү кичинекей болсо депрессия болду да албетте. Канча жашта? 17,5 жашта. Ошо ызаланып сууга түшүп каза болуптур да. Анан эним менен апам деле билбейт эмне болуп каза болгонучу. Анан издеп жүрүшөт аларчы. Табылгат, суудан табылат, новостиге чыгып Россиядан. Анан эним бир күн жаңылыктарды көрүп отурса эле сиңдимдин оң колунда чоң бир кара меңи бар болчу да. Ошондон таанып барса эле сиңдим экен. Анан баай жерден бул ким болот деп эле сурак кылышат. Анан менин карындашым болот, биз издеп жүргөнбүз. Биз ушул күнү жолугуп, апамдар болуп, ошондо издеп жүрүп жолугуп, кайда жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң деп сурак алганбыз депчи. Баягы уруш болуптур бир аз. Баягы ата-эне бир тууган болгондон кийин жаның ачыгандыктан урушат да. Анан ушундай сөз болгон десе эле, силер довели до самой суицида деп эле ошол жерден кармап кетишет. Апам баягы моргтордо эмне болду, ызаландыбы, эмне болду деп баардык аймактан издеп чыгат да. Анан телефон чалышат, ушундай кызың каза болуптур, сен билчү белең депчи. Анан жок, билген эмеспиз, каза болгондо 1 жума болуптур го депчи. Ооба, биз 1 жума мурун жолукканбыз, жүрү кетели Кыргызстанга десек, тилимди албай койду эле деп. Анан полиция бөлүмүнө келип сурак алганда айтат, ооба, мен эне болгондон кийин урушкам депчи. Анан жүрү кетели десем, тилимди укпай, мен 2 ай издегем кызымды депчи. Десе жок деп эле баягы милиция кызматкерлери коркутуп, сен мойнуңа алгының, же болбосо жашты эниң
балаң өзүңдүн уулуң камалып кетет деп коркуткандыктан анан жалган көрсөтмө берет да. Мен урушкандыктан каза болгон экен депчи. Башка экөөнү эки бөлөк бөлмөдө сурак калат да эми. Анан инимди барып коркутушат да. Сен мойнуңа алган карындашымды урушкам деп. Анан мен урушкандыктан барып каза болуп калыптыр деп айтасың депчи. Коркутуп балким урду инимди ал жактан айта албайт да. Бирок көп эле биз WhatsApp аркылуу видео звоноктон сүйлөшкөндө көп балаларын көрүп калабыз. Көп элечи 4 жылдан бери көрүп сүйлөшүп келебиз. Бирок айтпайт да эч эле. Ал жактан да иниме көп баягы изоляцияга камап коет экен. Мисалы кыш мезгили болгондуктан ооруп калат да. Ооруганда ооруп жатам десе сен калп айтып атасың деп эле барып кайра музак бөлмөгө камап коет экен да. Азыркы учурда иним аябай катуу ооруйт. Апам да ооруйт. Жарым денесинен инсульт алыптыр, бир көзү көрбөй калыптыр. Анан биз президенттин аппаратына кат жазганбыз. Ушундай экстрадицияга жардам бергиле депчи. Ген прокуратурага 1 жыл мурун арыз жазганбыз. Ушундай экстрадиция кылыш керек, ооруп атат депчи. Ал жактан пандемия болгондуктан жарым жыл арыз каралбаптыр. Пандемиядан кийин дагы общий порядок болгон жокпу деп 1 жылдан бери ген прокуратура карабай ишти. Анан биз президенттин аппаратына арыз жаздык, ушинтип биз чуркайбыз дегенден кийин алар иштеп баштаптыр. 3-4 күн мурун эле билдим иниме экстрадицияга уруксат бериптир депчи. Апама уруксат келип экен. Экстрадиция менен уруксат берген учурда деле баягы транспорт проблема экен, анын акчасын төлөш керек экен. Экөөнү $7,000 сурашкан да. Этап менен поезд менен алдыралы десек, ал 1 жыл 2 жыл Омскийге Россиянын Казакстандын төрмөлөрүнө которулуп отуруп 2 жыл убакыт өтүп кетет экен. Биз азыркы учурда аларды алдырганга самолет менен каражатыбыз жок. Биз өкмөт тараптан ушул маселени карап бизге жардам берсе деген ойдо. Ажырашкан жолдошум ушунун баарын билчү. Ушунун баарын билсе дагы баягы бизди келип шылдыңдап, кошуналарыбыздын көзүбүзчө уят кылып, кыйкырып, балдарымды сенин апаң киши өлтүргүч, мен кыздарымды алып кетем депчи. Хотя төрөлгөндөн бери ал өзү багышып, баланын тарбиясы менен эч иши жок. Эмне болуп тамак жеп атышат, кандай жерде жашап атат, эмне кылып атат, ооруп калдыбы, сайдын ким төлөп атат, анын эч кандай башы оорубайт. Мен жашайсың деп зордук зомбук көрсөтүп сабап, мүрзөгө чейин алып барып өлтүрөм деген күндөр болду. Ошол боюнча 2018 беле 2019-жылы 7 ноябрда болгон бул окуя. Мен жашабасаң өлтүрүп коем сени депчи, мүрзөгө чейин алып барып өлтүргөн жок. Бирок аябай катуу психологияма доо кетти. Аябай катуу ооруп калдым, стресс, депрессияга калдым. Макул сен менен жашайм деп талап кылгандарына макул болуп, эптеп үйгө келдим. Анан эртеси күнү ал машинамды оңдотом деп кеткенде курбу кызымдыкына 2 баламды алып качып барып, ошо Кант шаарында болгондо, ошонун Кеңеш деген айылында мүрзө бар экен. Ошол жака алып барып, место преступления ошол жерде болгондо, анан ошол аймакка арыз жазып, сезим кризис борборуна кайрылып, анан камалган ал. 11 ай камалды, бирок амнистия менен заласуда кой берилди, бошотулду. Ошондон чыккандан кийин дагы наке мен баары бир чыгып алам, сен менин жашашың керек эмес, сени өлтүрүп коем деп коркутуп, жумушумда, үйүмдө кетпей, балдардын көзүнчө, сиңдимдин көзүнчө ууру токмокко алып коркутуп жашап жүрдү. Анан мен милицияларга чалып, аны келип кетиргенден кийин дагы 1 ай өттү. 1 айдан кийин 11 февралда жумушта жүрсөм чалыптыр, мен албай койгом. Үйгө барыптыр мас болуп. Папам менен урушуп, папамды сөгүп, чаап деп,
оозго алгыс сөз бермей сөгүптүр, сиңдимди коркутуптур. Анан сиңдим мага телефон чалды, чач тарышты иштеп аткам. Эжеке ушинтип мас болуп келип балдарды алып кетип атат депчи. Анан мен ага чалсам, мени дагы оозго алгыс сөз бермей сөгүп салды да. Анан өзүбүздүн аймакта участкойго чалсам, алар ровдго барып арыз жазып коюңуз, биз башка аймакта жүрдүк элек деп. Анан жолдо биздин үйгө кетип атканда жол бар, баягы кесилиш остановкада турсам, алар келип токтоп эле анан көчөдөн мени көрүп калды, билбейм, маршруткадан түшүп эле сен эмне мага кыйын болосуң телефондон, мен алып кетем, билгениңди кылып ал, барып соттон алып ал балаңды, талашасың, бала керекпи алып ал депчи. Анан сен мас экенсиң. Ал кийин ичип калдыбы? Ушу ичип калыптыр. Билгениңди кылып ал деп эле ошо көчөдөн уруп кирди да, чачыма сүйрөп, төш тарабыма уруп, до сих пор кыймылдай албай атам да, өзүмө келе албай, башым жакка уруп, могу көз тарапка урган экен, до сих пор көзүм жакшы мутный болуп, кээде болуп калып атат, мындай чагылышып элечи, анан башым часто ооруп эле, өзүмө келе албай атам. Азыркы учурда сиз үйдө кимдер болуп жашайсыздар? Биз азыр мен сезим коридорунда жашап атам, үйдө атам менен сиңдим бар. Кыздарыңызчы? Мен менен Жакта, Бул жакка эсеп келген жокпу? Бул жакка жок, келген жок. Келбейт. Мен ушу коомчулукка кайрылгым келет, биздин президент Садыр Нуркожоевго да кайрылгым келет да. Именно ушу семейный маселе боюнча чара көрүүсүн талап кылат элек. Себеби бул уже канча 5 жылдан бери эле ушу зордук зомбулук токтобой келет да. Мен кантипкенде ден соолугум аябай эле катуу залал келди. Көп башым ооруйт. Депрессиядан да сих пор чыга албайм. Анын айынан дагы жумушумдан да айрылдым. Азыркы учурда иштебей элесизби? Жок, иштебей элем. Азыр иштегенге ден соолугум жол бербей атат. Бул көзүңүз, көзүңүз жакшы? Башым менен көзүм ооруп атат. 2 кызым садикке бармак эле, аларды да алып бара албай атам, көчөгө чыга албайм, коркуп, кармап кетеби, балдарды алып кетеби депчи. Балдарды алып кеткенде дагы неизвестный жерге, неизвестный адамдардын үйүнө алып барып штаб салат экен, арыңге каратып. Анан кыздарым менен телефон чала албайм. Анан эптеп общий язык таап, аны менен ушпай телефон менен сүйлөшкөнгө аракет кылам, мен балдарымды алайын депчи. Себеби кандай адамдар менен жашап атат, мунун психологиясы бузулган адам болсо кыздарыма кандай залал келтирет депчи. Келечегинде ушунча зордук зомбулукту көрүп атса, анын туура эмес сапаттарын көрүп атса, балдар деген тамырчы болот да. Алар кандай тарбия көрөт деп эле мен балдарыма көбүрөөк тынчсызданам да. Анан экинчи алып кетпесе, сот тараптан мен тарапка өткөрүп берсе, менин азыркы талап кылган каалоом ушул тынчтык, үй бүлөмдө өзүм үйүмө кайткым келет балдарым менен. Таптакыр балдарды атасынын укугунан ажыратканга аракет кылган жоксузбу? Аракет кылып арыз жазгам, бирок баардыгы сот чечет экен да. Ар кандай мыйзамдар бар экенин каршы болгон. Анан ушунун баарын, закондун баарын жакшы билет да, менин ажырашкан жолдошумчу. Анан ошонун негизинде ушундай зордук зомбулук токтобойт да такырчы. Сиз айтып атпайсызбы, уже 2 кызыңыз бар экен, анан биринчи кызынын боюнда болгондо эле зомбулук көрсөтүп баштаган деп. Балким ошол учурда кетпейт белеңиз, экинчи кызыңыз төрөлгөнчө. Биринчи кызымда да, экинчи кызымда да кетип көргөм. Арыз жазып айтып атпаймынбы, кайрыласың, сабады урду деп. Бирок чара көрүлбөсө бул келе берет экен да, каалагандай көчөдөн деле, үйдөн, жумуштан деле зордук зомбулук көрсөтө берет экен. Коркконуңдан жашайсың да. Кой, мени өлтүрүп койсо 2 кызым эмне болот депчи. Бул жерде закондун туура эмес кабыл алгандыгында, чара көрүлбөгөндүктөн келип чыгып атпайбы бул нерсе кайра кайталанып атат.
Баягы үй бүлө болгондуктан баягы бул преступление деп эсептелинбей атпайбы, уголовный дело деп эсептелинбейт, бул гражданский дело менен карап коюшат да. И 1,5 сом штраф салат, кетирбейт. Чара натыйжа жок да. Ошондуктан булар деген билет да мен кам албайм, эч кандай жаза албайм деп. Бардак жашоодо корку сезим жок насилниктердечи. Канчалган аялдар өлүп калып атат, балдары жетим калып атат. Менин үй бүлөмдө да мындай болушун каалабайм. Мындай нерсе, мындай адамдар жазасын алыш керек, камалыш керек. Жазасын алганда гана адам түшүнөт да, кыйналып көрүш керек ал дагы. Мен тарткан азапты, менин денем ооруган оорун ал да көрүш керек да. Жазасыз калып, көз жазымда калса, мен билбейм эртең күн кандай жашоо, ал мен өлүп деле калышым мүмкүн да. Кепилдик да берем да ошого. Себеби көп эле жолу мен өмүрүмө кол салган күндөр болгон. Биздин жаңы шайланган Садыр Нуркожоев президентибиз бул көз жазымда калтырбайт деген ишенимдемин да. Чара көрүлүш керек. Эси чара көрүлбөсө, мен дагы кайрыла турган жерлерге кайрылам, мен до конца чыккым келет ушун мененчи. Мен элементарно үйүмө бара албайм азырчы, көчөгө чыга албайм. Балдарым үйдө камалып жатып бермек белекпизчи. Биз аркы жашообузду улантышыбыз керек. Тынчтык жана коопсуздук үй бүлөдө жашашыбыз керек да. Менин 2 кичинекей кызым ушундай насилиянын үстүндө жашабаш керек да. Алардын психологиясы эмне болуп атат, келечеги кандай болот мисалы. Муну камалбаса менин кызым мектепке да бара албай керек болсо. Менин ден соолугум менен менин өмүрүмө, менин ден соолугумга ким жоопкерчиликти алат? Мисалы, мен баягы Кыргызстан жаран болгондон кийин өкмөт тараптан мага коргоо болуш керек да. Мени коргоого алыш керек. Мен ушуну талап кылат элем. Зордук көрсөткөн жарандар үчүн айып пул салынат. Качан гана жабырлануучунун бир жери сынып, же оор жаракат алганда гана кылмыш иши ачылат. Негизи мына биздин мамлекетте деген 2003-жылы жанагы зордук зомбулук көргөн келиндердин укугун коргош үчүн мыйзам чыгарылган. 2003-жылы жана закон о социально-правовой защите от насилия в семье деп ошондой орусча аталат да. Ошонун негизинде убактылуу коргоо ордерин берчи кыз келиндерге, ал деген 1 айга берилчи. Анын негизинде 1 айдын ичинде чыр-чатактар токтобой, жана зордук көрсөткөн адам деген артынан кубалап, дагы эле мындай тынчтык бербесе, сотко кайрылып туруп, соттук коргоо ордерин алчыбыз да. 2017-жылы бул мыйзам аты да өзгөрүлүп, өзүнө дагы толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилип, андан тышкары азыр деген убактылуу коргоо ордер деген 3 күнгө эле берилип калган. Зордук көргөн келин, кыз болобу, келин болобу же болсо жана баласынан таяк жеген ата-энелер да кайрылат да, апаларчы кайрылат, ошо балам деген ичи болуп ошондой кордук көрсөтүп, кубалап атат дегенде, ошонун негизинде мыйзам негизинде 3 күнгө берилет коргоо ордеричи. Анан 3 күндөн кийин дагы эле тынчтанбаса, ал адам ошондо деген арыз жазып туруп, анан 30 күнгө уланса болот аны. Анан биздики деген 2019-жылдан баштап мына жоруктар кодекси күчүнө кирди. Мурда деген зордук зомбулук көрсөткөн адамдын үстүнөн иш козгосо, бул кылмыш иши болчу да. Анан оор жаракат алдыбы же жеңил жаракат алдыбы, ошону экспертиза корутунду чыгарып, далилдеп туруп, анан тиги ошого карата иш козгоп туруп, бирок бунун баардыгы деген кылмыш кодексинде болчу да, кылмыш жаза кодексинде каралган болчу. 19-жылдан баштап биз деген жана жоруктар кодексинде гуманизация деп биздин депутаттар ошо жана үй бүлөлүк зордук деп муну деген жоруктар кодексине 75-чи беренеге киргизип койгон. Негизи келин деген жаракат алып, оор жаракат эмес, жеңил эле жаракат алып, анан деген ошо күйөөсүнөн качып таяк жеген болсо, бул деген жана үй бүлөлүк зомбулук деп туруп эле 75-чи беренин негизинде иш козгоп, жоруктар кодекси менен анан сотко өткөрүп туруп, бул жерде болсо жазасы 30 миңден 60 миңге чейин штраф төлөнөт да. Андан тышкары, эгерде жаракаты оор болуп, денесине жакшы эле зыян келтирилсе, анда дагы ошо жоруктар кодексинде статьялар бар, беренелер каралган анда, бирок абдан оор боло турган болсо, ошондо гана кылмыш иши козголот да. А жоруктар кодексинин негизинде бул иш менен козголуп туруп, сотко барып, соттон өкүм чыккандан кийин бул адам деген соттолду деген немеси болбойт.
чыкпайт да, бул соттолду дегеничи. Ошондой эле анан көп эле кыз келиндер кайрылышат, зордук көрсөтөт, бирок биздин деген кандай десем укук коргоо органдары деген көбүнчө кыз келиндер өздөрү барып мына ошондой зордук көрсөтүп атат, арыз менен кайрылганда сен өзүң күнөөлүүсүң да, анан тил табыша албай атасың да, анан ичкен убакта сүйлөбөй эле койбойсуңбу, эмне үчүн ошо сөздү маанисин ошо демеге чейин зордукка чейин алып барасың деген дагы көп сөздөр болот. Быйыл болсо мынакей неме ошондой эле кылмыш жаза кодексине деген өзгөртүүлөр киргизилди, кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Эгерде мас абалында болуп зордук көрсөтүп аткан болсо, арыз менен кайрыла турган болсо, ошо зордук көргөн адам же адвокаты же өкүлү кайрыла турган болсо, ошондо деген 48 саатка кармалыш керек дегенчи. То есть бул деген немеси бар да, жана жашоосуна коркунуч болуп атат, мас абалында деген киши өлтүрүлө салып атпайбы, ошондуктан деген аны 48 саатка кармаганга укугу бар да, деги неме укук коргоо органдарынынчы. Зордук көрсөтүп атса, кайра арыз жазып, кайра эле ошол ишти козгоп сотко жеткирет да. Андай учурлар менде бир 2-3 жолу ошондойлор болгон да. Зордук көрсөтөт, штрафын төлөйт, анан бир убакыт өткөндөн кийин кайра зордук көрсөтүшү мүмкүн. Именно ошо зордук көрсөткөн убакта деген жана мен айтпадым, убактылуу коргоо ордери депчи. Ошондо ордерлерди алыш керек. Ордерге карабай кайра эле тиги зордук көрсөтүп аткан болсо, бул Жоруктар кодексинде деген 76-беренесинде көрсөтүлгөн да, убактылуу коргоо ордерин жана талаптарын бузулду депчи. Ошонун негизинде дагы берене каралган, ага дагы штраф каралган 20 миңден 40 миңге чейин деп штраф төлөнөт да. Эгерде убактылуу коргоо ордери берилип, зөөкүргө дагы жана жабырлануучу дагы берилсе, анан ошого карабастан кайра эле анын убакыты 1 айга берилет да, жана мен айткандай 3 күндөн кийин 1 айга деп арыз жазат. 1 айдын ичинде дагы эле зордук көрсөтө турган болсо, анда деген кайрадан иш козголуп туруп штрафты төлөтөт.